ар кандай маселе жыйынтыкталды. 5-ші микрофон. Процедурный. Рахмат, урматтуу төраға, Республика Атажұрт Зулушев. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен сізге кайрылып кетерилем. Бүгін түштөн кийин биз аткезчилик боюнча өкмөттүн курамы менен премьер-министр баш болуп ички иштер министрлиги келет, карайбыз маселе. Ошо кароого келгендин алдында бизге маалымат берип койсо. Анткени бир жумадан бери мына өлкөдө биздин бул маданиятыбызга, каада салтыбызга чоң шек келтирүү деп чуулган иштер жаралып атат, өзүңүз билесиз. Жылаңачтанып басуу, аял заты өзүнүн абирин ачып көрсөтүү. Биз бала кезден баарыбыз билебиз. Айыл жеринде аял киши жылаңачтап шаарда да басмак турсун, ич кийимин көрүнө жайган эмес, ич кийимин. Демек, бул коомчулуктун айтканында дүрбөлөң түшкөндө чоң маани бар, маани беришибиз керек. Коомчулук айтып атат, парламентте депутаттар кайрылып атат. Бирок биздин укук коргоо органдары эмне иш кылып атат? Мына биз жакында реформанын алкагында бузуулар кодекси, жоруктар кодексин кабыл алганбыз. Укук коргоо органдары ички иштер бөлүмү бузуулар кодексине каттадыбы? Же жоруктар кылмыштар кодексинин негизинде РПК каттадыбы? Кандай мыйзамдуу баа берип жатат? Бул деген тарых музейи, бул жалпы жанагындай общественный место, коомдук жай. А коомдук жайда абирин көрсөтүп басуу бул эмне баланат? Мыйзамдуу баасын алышыбыз керекпиз. Бул маданиятпы же мыйзам бузуучулукпу? Ошондуктан сиздер аткезчиликтин алдында маалымат берердин алдында ушул боюнча толук маалымат берүүнү сиз тапшырма бериңиз ички иштер бөлүмүнө. Бизге маалымат берсин. Бузуулар кодекси менен жоопко тартып атабы же жоруктар кодекси мененби? Рахмат. Рахмат.